Анткени ошол сиздерде маркетинг боюнча суроо пайда болбосо экен, кийин марафондон кийин ошол түшүнүк пайда болсо экен, кантип иштеш керек, дегеле маркетинг жөнүндө бир түшүнүк пайда болсо экен деген ниетте ушундай 3 сабак кылып койгонбуз да. Эгерде Smart Reach компаниясы эмес, жекеле сетевой маркетингди алып карасак, толук кандуу сетевой маркетингди алып карай турган болсок, сетевой маркетингде негизи акча аябай көп. Акча аябай көп. Эгерде сиздер ошол мисалы акча жагына азыр кызыгып жаткан болсоңуздар, мен кече күнү сиздерге 3 күндөн бери ошого кызыктырып атам. Эмне себептен? Анткени Smart Reach биздин Smart Reach'те көп нерсе бар да, көп нерсе бар. Бирок адамдар өзүн чектеп алат да. Мага бул эле болот, мен ден соолук алсам эле болду, же мен мындай кылсам болду, тигиндей кылсам болду деп. Бирок ушунчалык сонун мындай, кандай десем, баягы ичи деп коет го, наполнитель деп коет го, ушунчалык сонун баягы нерселер бар. Ошолорду мындай өзүңүздөргө карап толук кандуу алганга аракет кылыңыздар да. Анткени менин өзүмдүн жеке жашоомду айтсам, менин жашоом качан өзгөрө баштады. Мен ошол Smart Reach'тен болгон берген нерселерине ала баштаганда, мисалы, эмнени айткым келип атат? Биринчиден мен саморазвитие, ошол жерден көптөгөн сабактарына катышып, өзүмдүн жан дүйнөмдү, мышлениямды өзгөртө баштаганда, акчаларга чыгып, доходторго чыгып, көбүрөөк акча алганга аракет кылып, продукцияны өзүм ичип, балдарыма берип, ата-энеме берип, жолдошума бере баштаганда, анан менин жашоом толук кандуу өзгөрдү десем болот. Эмне себептен? Анткени ошол бул жакта берилип жаткан бүт мүмкүнчүлүктүн баарын өзүңүздөргө колдонуп калыңыздар да. Дагы бир нерсени айткым келип атат. Биз азыр көп акчалар жөнүндө сүйлөшкөндө, мындай да, сиздер бул компанияга жөн келген жоксуздар. Мен сиздерге 100% гарантия берем, анткени мына 10 жылдан бери иштеп келе жатам, быйыл 10 жыл болуп атат иштегениме. 10 жылдын ичинде бир дагы адамдан уга электин да, мындай жөн эле мындай жүрүп эле билбейм кантип келип калдым, жок. Сөзсүз жакшылап ойлонсоңуздар, сиздер дагы бир күнү отуруп алып ушул жаратканыма мүмкүнчүлүк сурагансыздар. Балким жашооңуздарга налгансыздар. Балким бирдемени жактырбай жашоом өзгөрүп кетсе жакшы болот эле, же ушул жумуш тажатты, ушундай бир сонун жумуш болсо, кыялымдагыдай, калагандай иштей турган жумуш болсо деп сиздер бир кандайдыр бир нерсе сурагансыздар да, билбейм. Балким жаңа окружение сурагансыздар, балким акча сурагансыздар, үй, машина, билбейм ким эмне сураган, жакшылап эстеңиздер. Анан ошол нерсе мен толук ишенем, 100%. Smart Reach аркылуу келет экен. Анткени бир убакытта дагы мен сиздердей катарында эле мугалим болуп иштеп жүргөндө, 2 кызым бар болчу, жаңы эле турмуштан ажырашкан убакта ошол мен дагы отуруп алып, бул зарплата менен мен качан үй алам, ушул зарплата менен мен качан мындай башкача жашайм, ушинтип эле жүрө беремби, 2 кызымды эптеп багып ошолорго жетпейт деп ушунчалык бир жан дүйнөм кейигенде ушундай выход издегем да. Магазин ачсамбы, бизнес кылсамбы, каяка барсам, эмне кылсам, өзү бир кичинекей машинам бар эле, ошону сатып не жумуш кылсам болот экен деп аябай изденгем да. Ошол маалда ошол Smart Reach келип калды. Мен ошол мындай суранган нерсемди берип атканды түшүнгөм да. Сиздерде да ошондой түшүнүк пайда болсун деп атам. Эмнени сурадыңыздар эле, жакшылап ойлонуңуздар. Мына ошол сиздер сураган нерсени балким азыр берип атат, бирок сиздер ошол нерсени түшүнө албай жатасыздар да азырчы. Эмнени сурадым эле, эмнени берип атат деген түшүнүк пайда болбой жатат да. Мына ошол түшүнүк пайда болсун деп мен аракет кылып атам да сиздерге. Негизи Smart Reach жекеле Smart Reach компаниясын эмес, сетевой бизнестин, эгерде жалпы сетевой бизнестин биз статистикасын алып карай турган болсок, пандемиядан кийин көп чыкпай калды статистикалар, билесиңер, бирок пандемияга чейинки анан жакынкы күндөгү статистикаларды алып карай турган болсоңор, сетевой маркетинг биринчи орунда нефтяной бизнес турат. Нефть бизнеси товарооборот боюнча алдыда турат да. Андан кийин кофе чай бизнеси алдыда турат. Кийинки эле ошол бизнестердин арасынан
пятерка деп коет, 5 эң көп товар оборот кылган бизнестердин бирөөсү бул сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг аркылуу дүйнө жүзүндөгү мисалы эң өнүккөн мамлекеттерди алалы, Японияны алсаңар, Японияны алгыла, Малайзияны алгыла, Малайзия өнүккөн мамлекеттерде, ошондой өнүккөн мамлекеттерде да алып карасаңар, Американы пример кылып, например, канча деген миллиарддаган товар обороттор айланат сетевой маркетинг боюнчачы. Бирок биздин мээбизге мындай да, ошол сетевой маркетингтер баягы товар оборот жасай турган бир убакытка келип калганда келген үчүн, анан биз ошол акыркы болуп угуп калган үчүн көп учурда биз ошол мындай кабыл алат экенбиз да, көбүнчөчү сетевой бизнес бул жөн эле каталог көтөрүп алып эле же мынтип несерьезный да, мындай серьезный отношение кылбайбыз да. Эмне себептен? Анткени бизге ошондой сиңип калган. Бирок эгерде сиз ошол масштаб түшүнсөңүз, ушул сетевой бизнестин масштабын, мындай чоңдугун түшүнсөңүз, сиз эч качан мен сетевикмин же мен сетевой компанияда иштеп атам деп айткандан эч качан уялбайсыз да. Эч качан уялбайсыз. Эмне себептен? Анткени сетевой маркетинг дүйнө жүзүндөгү эң көп миллионерлерди жараткан бизнестердин бири. Эң көп миллионерлер. Эмне себептен? Анткени мисалы нефтяной магнаттар саналуу эле дүйнө жүзүндө. Аларды даже списогун билишет да, анткени нефтяной месторожденияларды баары эле алып иштете албайт. Түшүнүп атасыздарбы? Кофейный, чайный магнаттар деле саналуу эле. Ал эми сетевой маркетингден чыккан миллионерлердин санын эч ким тактай албайт. Эмне себептен? Анткени аябай көп. Мына жакынкы күндө эле биздин компанияда деле биринчи миллионер чыктык десе болот, биринчи пенсионер чыгып атат да. Пенсионер эмес, пенсионер деген сөздү унутабыз. Биз деген корона амбассадор. Амбассадор деген бул компаниянын посолу, экинчи президент мындайча айтканда. Мына ушул адам чыгып атат да. Карасаңар, ушунчалык биздин эле компанияда 10 жыл болгон компанияда ушунча ийгилик жаралып аткандан кийин өзүңүздөр масштабты элестетип көргүлө. Масштаб. 50 жылдан бери иштеп жаткан компанияларда канча миллионер бар. Кандай гана ийгиликтер жаралып атат. Көрдүңүздөрбү? Кече мен бир сонун адам менен сүйлөшүп келдим. Биз Турцияга кетип атабыз, билесиздер, Академия президентага. Сүйлөшүп келсем, мындай суроо берди. Какта иштейсиң деп сурады. Мен сетевой компанияда иштейм, Smart иштеген десем, канча жылдан бери иштейсиң? Эмне чын эле ушунча акча көппү деп сурады да. Анан эмнеге антип сурап атасыңар десем, тур алган келишет дейт, аябай көп келишет дейт. Менде бир эже бар дейт, тоже сетевик дейт, көптөн бери иштейт. Казакстанда жашайт дейт, казашка. Ошол тур алып калат дейт да. 20 күндөн бир кварталда 20 күндөн бир башка шаарга барып жашап келет дейт. Мен уже шаарлардын списогу калбай калды дейт да, каяка жибереримди билбейм дейт да. Анан ошондой суроо туулат дейт да менде. Чын эле ушунчалык сетевойдо акча көппү деген. Албетте көп. Бирок мисалы башка бизнестерде деле акча көп. Мисалы Дордойдо деле бар акча. Албетте балким мисалы свободный эмес, бирок акча көп. Действительно көп. Мисалы товарооборот болгон жерде акча бар. Бирок мышление өзгөрбөгөн үчүн Дордойдогулар биздей акча тапса деле эч качан путешествовать этпей жүрө беришет да. Көп убакытка чейин. Кудайга шүгүр, азыр дагы мындай өзгөрүү бар. Азыр дагы элдер тур алып, бир жактарга барып ушинтип калышты. Ал эми биз Дубайга барган учурда биз барганда кыргыз балдар бизди көрүп аябай сүйүнүшкөн. Кыргыздарда эс алганы келеби депчи. Анан эмнеге антип айтып атасыңар деп сурасам, бизге турду аябай арзан кылып беришкен да. Почти дарам эле болуп калган, мындайча айткандачы. Биз деген $600 болот деген тур. Бизде $250 алганбыз тур, элестетиле барганда. Ошол балдар айтат да, ичибиз мындай зенибиз кейит дейт да, көп өлкөлөрдөн келип эс алышат, өзгөчө орустар келет дейт да Россиядан. А вот кыргыздар жок дейт да вообще. Мындай бирин серин эле бир 2-3 эле кыргыз келбесе дейт бир сезондо. А так мындай наплыв көрбөйсүң дейт да. Азыр сон болуп калды, азыр элдин баары бир жакка чыкканга аракет кылып. Бирок все равно если
сетевой маркетингтин статистикасын карасаң, мисалы башка базар экономикасын же болбосо ошондой магазинный бизнестерди карасаң, алар ал жакта аябай аз да процент именно выезд кылгандардыкы. Эмне себептен? Анткени ал жумушта свобода жок. Алар 10 күнгө жумушун таштап кетип калса артка кетет. Ал эми кече күндө сүйлөшүп отуруп Алтынай Мамасадыковна өткөндө Кипрга барып почти 1 ай жашап келди. Айтып атпайбы, ошол жакта короткон акча кайра келсем чыгып калыптыр деп атпайбы. Элестетиле кандай сонун, сен эс алып келдиң, келсең ушу акча чыгып калат. Биз деле Дубайга барганда ошондой болгон. Биз Дубайга барып 1 жума жүрдүк, 1 жума жүргөндөн кийин келсек, кайра акча чыгып калыптыр да. Вообще сонунда көрдүңүздөрбү, ошон үчүн бул жакта масштаб түшүш керек да, масштаб. Канчалык масштаб чоң. Анан эч качан коркпоңуздар демекчимин. Мисалы, азыр биз Турцияга барганга 120-130 миң кетет деп айтып атабыз, 130 миң сом. Бирок сиздерге ал акча 10 эселеп кайра келет да. Эмне себептен? Анткени бизге эмне жетпейт негизи. Кыргызстанга, негизи Казакстандагы партнерлорго, негизи эле биздин партнерлорго эмне жетпейт ат? Бул масштаб жетпейт да. Биздин ошол акчалар бар экенине, ошончо дүйнө кең экенине, изобилияга биздин көзүбүз жетпейт да. Ошон үчүн чакырмакчымын. Бүгүн акыркы күн, эгер барам десеңиздер, бүгүн заявка берип калыңыздар. Андан соң уже кымбатыраак болуп калат. 120 миңден да кымбатыраак болуп калат. Ошон үчүн биринчи жолу мен деле Дубайга барганда топ-менеджер Жабалек окуп болчу. Мен деле коркком, ачыгын айтканда. Аяка деле 1200-1300 доллар корот барганбыз. Аябай коркком да. Анткени коркком не в том смысле, просто мен үйүмдү ремонт кылып жаңы эле бүткөм. Ичи пустой болчу, вообще мебель эчтеке жок болчу. Анан кийин мебель албай кантип ушу Дубайга кетип калам. Андан көрө негизи 1,5 миң долларга үйдү толтуруп койсо болот да, эмчи. Меникиндей кичинекей үйдү. Анан кийин ошентип аябай сарсанаа болот. Анан бирок кеткем да. Келгенден кийин үй деле толду, баары эле болду. Зато эмне пайда болду мээде? Масштаб пайда болду да. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн сетевой маркетинг бул аябай чоң бизнес. Аябай чоң, мындай масштабный бизнес. Анан дагы менин бир классташым бар. Ошол дагы мурда сетевой бизнесте иштеп, чоң ийгиликтерди жараткан. Бирок компаниянын ичинде тура эмесирээк тандап алып, кийин ал компаниясы жабылып калган да. Эми караңыздар, ошол бала айтканда мага, мен башында иштеп баштаганда аябай жакшы мотивация берген, мынтип айткан. Эгерде сен сетевой бизнесте ийгилик жарата алсаң, сен башка бизнестерди семчкадай чагасың деп айткан да. Эмнеге сен айтпай атасың десем, сетевой бизнес бул бизнестин тамыры деген да. Бизнестин тамыры. Сен эгерде ошол тамырын үйрөнүп алсаң, өзөгүн үйрөнүп алсаң, башка бизнестерди оңой алып кетесиң деген. Туп-тура азыркы күндө чоң бизнестерди аркалап, чоң жумуштарды кылып жүрөт. Чоң пансионаттарды иштетип, аябай кыйын чыкты да. Действительно, өзү айткандай эле, сетевой бизнес бул тамырчы предпринимательдерди тарбиялайт. Ошон үчүн мисалы балдарыңарды, кыздарыңарды сабактарга катыштырып алып келсеңер болот да. Мен буга 100% гарантируем, анткени менин кыздарым төрөлгөндөн баштап эле сетевойдо жүрөт. 2 улуу кызым 5-6 жашынан баштап сетевойдо жүрөт. Чындап эле ошондой любой жерге барып сүйлөшүп кетет. Любой жумушта аркалап кетет. Көбү айтат, сен кыздарың везучий дейт да. Везучий любой нерсе кылса эле аларга жумуш таба берет, ушундай дейт да. Бирок ал везучийден эмес. Везучий балким Аллахым ошондой эле кылсын, туурабы? Бирок айткым келгени, коммуникативный мындай элдер менен бат тил табышып, любой жерге мындай сиңишип кеткенди билет да. Ошон үчүн сиздер дагы ошондой болуп тарбияланасыздар. Көбү айтат го, мисалы акча жок калгандан коркпо дейт да. Анткени эгерде сен ошол акча бир жолу акча таап үйрөнүп алсаң, сен в любом случае ошентип акча таба бересиң дейт да. Ошон үчүн сиздерге ошол масштаб өзгөртүңүздөр дейли. Анан дагы мен кимдерге сунуштайт элем, ошол Академия президентага баргыла деп. Мындай адамдар бар го. Мисалы, сиздер азыр
балким сатуучу болуп иштеп жүргөнсүздөр буга чейин, же болбосо азыр деле иштеп жүрөсүздөр, же болбосо швейный цехте иштегендер бар, мисалы жумасына 4000, 3000, 5000, 6000 чейин тапкандар бар. Эми караңыздар, байкасаңыздар, мындайда сиздер бир жумуштан кетип, экинчи жумушка кирсеңиздер деле, бир жумуштан жакшы эле кеттиңиздер. Экинчи жумушка кирсеңиздер деле ошол эле акчаны таап атсаңыздар, анда масштаб өзгөртүш керек. Или, например, силер мурда менде мындай таң калыштуу окуя болгондо, аябай бир сулуу эже бар эле, аны мен смартчке чакырып жүрсөм, жакшы эле иштейм деп келип көрүп аракет кылайын деп, анан кийин бир күнү карасам эле уборщица болуп кирип алыптыр да, жумушкачы. Анан аябай таң калдым да, мен ошол эжени просто ал эжени көрүш керек да, эмичи мындай келбетинен эч качан мен уборщица жаман жумуш дебейм, кыздар, андай смыслда айткан жокмун, просто деген ал эжеке негизи Турцияга да барып иштеп келген экен, Россияга барып иштеп келген экен. Аны экөөбүз сүйлөшүп отуруп калдык, анан мен айтып атпаймынбы, эмнеге именно уборщица депчи, эмнеге именно уборщица десем, ал эже айтып атпайбы, билбейм дейт, ушун постоянно ушундай дейт. Мисалы Турцияга барганда дагы бою узун да, просто бою узун, арык чырай, чачы капкара узун, башкача да, мындай кебетеси, внешность башкача. Анан эми Турцияга барганда дагы дейт, мен магазинде уборщица болуп иштечүмүн дейт. Барып эле уборщица болуп иштеген кириптир да, анан өзү болгону ошондо 30 жашта экен. Анан ошол магазиндин чоңу хозяин айтыптыр да, сен внешностьң аябай сонун экен, сен бизге жана кийим кийип көрсөтөт го, модель деп коет, ошондой болуп иште дептир да. Десе, ал болбой эле кайра ошол эле жумушуна кайра эле уборщица болуп эле, жок мен антип иштей албайм, мен корком деп эле. Анан мен сурап атпаймынбы, эмнеге сиз макул болбой койдуңуз десем, мен ошентип модель кылып, анан кийин алдап бирдеме кылабы деп эле коркуп эле анан иштебей койдум дейт да. Көрдүңүздөрбү? То есть адамдын масштабы да, адамдын масштабы. И когда сүйлөшүп отурганда көрсө, ошол кичинекей кезинен эле тиги үйүндө акча жетпей, анан пол жууп, баягы школго барып, садикке барып пол жууп, ушинтип акча кылчу экен да. То есть мээдеги масштаб ошондой болуп калган да. Анан мен көбүнчө айта берем, школьник балдарыңар бар болсо, официант болуп эгер иштетсеңер дагы чоң ресторандарга, жакшы жерлерге иштеткиле депчи. Эмне себептен? Анткени масштаб, ошол мээдеги масштабты өзгөртүш керек да. Ошондой эле сиздерде дагы ошол масштаб өзгөрбөй жатса, эгерде сиздер көрүп атасыздар, жакшы эле иштеп атасыздар, бирок балким акчаңар аябай өспөй жатса, анда ошол мээдеги представленияны өзгөртүш керек да. Анткени мээ ошол чоң нерселерди көрмөйүнчө, мен азыр сиздерге акчаларды айтып берем. О, сонун экен, акча аябай көп турбайбы дейсиңер дагы ошол ойдон калып кетет да. Ошон үчүн жана айтышат го, кара жумуш менен негизи чынарыжы, негизи Всевышний ошол өзүңдү кыйнап иштеген жумуштарды жакшы көрбөйт да. Эмне себептен? Анткени ал бизге акыл эс берген ошол нерселерди өзгөртүүгө. Ошол Нурзат эже, сизди да чакырат элем, жүрүңүз. Эми, конечно, ага үндөгөн туура эмес, бирок кредит алып болсо дагы. Эмнеге? Анткени биз көбүнчө кыргыздар мындай болбогон эле нерселерге кредит алып эле ушинте беребиз да. А на самом деле жакшылап ойлонсоңор, өзүңөргө салыш керек да, өзүңөргө. Эгерде силер бир жолу ошол мындай мышлениеңарды өзгөртүп алсаңар, анда кийинки акча табууңар оңой болот да. Пандемия убагында деле бизде смарт иште кичине поставка менен проблема болуп, кыйынчылык болгондо көп адамдар иштебей койду да. Бирок биз ошондо деле мен Казакстанга товар салып аттым, баары азыр таң калат, кантип салдыңар депчи. Границага барып эле, ошакта деген грузовиктер өтөт, ошолор менен сүйлөшүп эле, договариваться этип эле, байке, пожалуйста, ала кетиңизчи деп, бир шоколад берем белеке деп түшүндүрүп берип эле, ошентип эле салып эле иштеп аттык да. То есть бул ошол мээңердеги, мындай түшүндүрүп берейин, мээңерде забор бар. Забор.
забор бар. Ошол заборду алып салыш керек. Чолпон эже азыр могул сабак бүткөндөн кийин отуруп Кудайга аябай ыраазы болуңуз, ыраазычылык айтыңыз. Эмне себептен? Анткени эгерде сиздин жашооңуздагы эң чоң проблема акча болуп атса, бул жараткандын эң чоң белеги. Эгерде сиз ошол кыялдарыңызды акча жок эле болгон үчүн өзгөртө албай жатсаңыз, анда бул дагы эң чоң белек. Эң чоң белек. Бизде дагы үйдө өткөндө бир окуя болду. Жолдошум бирдеме болуп, иш кылса $3000 жакын акчасын жок кылып алды да. Анан эркек кишиге аябай катуу тиеткен. Башында айткан жок мага, жөн эле ушинтип эле ойлонуп эле кыйналып эле бирдеме болуп эле жүрдү. Анан эмне болуп атасың деп сурасам айтпайт. Анан кийин бир убакыт өткөндөн кийин өзүм түшүнүп калдым, ошол акчада экенинчи кеп. Анан отуруп алып түшүндүрүп, сен ал акчаны мисалы өзүңдүн менетиң менен тапкан акчаң, эми ошондой болуп калды, макул. Бирок азыркы учурда Кудайга шүгүр кредитиң жок, карызың жок. Эми ошол акча значит ошол кеткен адамга көбүрөөк керек болчу. Эми албетте кыйын, действительно кыйын. Бирок уруша бергенден да толук чыкпайт да. Анан айттым, болду, унут ал акчаны, дальше акча тапканга аракет кылып эле иштей бер. Ал зацикливость этпеш керек да, зацикливость этпеш керек. Албетте, чолпон эже мен ойлойм, мисалы, редки эле бир адамда болбосо, бирок бардыгында эле бир 100 канча миң болбойт болуш керек депчи. Бизде Жалал Абадта сонун эжекелер бар. Негизи эле балдарын туура тарбиялаганда Жалал Абадтыктар бир жака барарда эле балдар угуп калса эле барып келсин дейт да. Бизге өстөр айтат, апам барып келсин, апамды уговаривать этип бала кеткиле дейт да. Байгыл ата-энесин баягы шаар эмелерди көрүп келсин дейт да. Аябай сонун тарбиялашкан. Ошол бунун баарын сиздерге эмнеге айтып берип атам? Анткени чын эле мен 7 потоктон бери эле чоң акчаларды айтып келем сиздерге. Бирок сиздер ошолорду угасыздар да, бирок мээңиздер ишенеби? Суроо ошондо болуп атат да. Албетте акча аябай көп. Smart Rich'те акча чындап эле көп. Бирок мээң ишенбегенден кийин сен ошол акчаларды алышың кыйыныраак да. Менде дагы бир партнер бар, аябай сонун товар сатат, аябай оборотту жакшы берет, бирок ошол мышлениясы мындай ограничения менен да. Мисалы, ушунчалык товар оборот жакшы болуп атса деле дайыма суроо бере берет да. Мындай, товар түгөнүп калбайбы? Анан компаниянын акчасы мага зарплата бергенге жетпей калбайбы? Мен азыр деген жумасына 35 миңден 40 миң сомдон алат, сомдон элестет эле, 30 миң 40 миң сомдон алат жумасына. Анан кийин менден сурай берет да, ушун мага эле 30-40 миң төлөп атса, мендей лидерлерден толтура да, анан ошонун бардыгына төлөсө акчасы калбайбы? Анан мен ушинтип көп акча алып атып, анан кийин бир убакыт өткөндөн кийин акча албай калсам кантип жашайм? Ушундай эле суроолорду бере берет да. Бул жакта именно масштаб жөнүндө. Ден соолугуна байланыштуу эч жака бара албайт. Башка мамлекеттерге бир жака алып барайын десең бара албайт. Бирок былтыр Академия президентага барганда аябай таң калган. Ошол Акмаралга эле барганда ушунчалык таң калган. Сиздердин араңыздарда да ушундайлар болду эле. Мисалы, аябай сүйүнүп, ыйлап, ушундай болгондо мен ошондо түшүндүм. Өзүмдү эстедим. Мен биринчи жолу жаңы партнер болуп келгенде, мага чейин мугалим болуп иштеп жүрүп, көлгө деле толком барчу эмеспиз. Биринчи жолу партнер болуп келгенде Good Lake деген пансионатка барып, биз мероприятие өткөргөнбүз. Мен организатор сыяктуу болуп барып, ошол жакта логист болуп биз жүрүп, уюштуруп өткөргөнбүз. Ошондо биз полулюкс номерлерге жатканбыз. Эми ошол полулюкс номерлердин ичин көрүп, отельди көрүп, ушунчалык бир башкача эме болгондо, ощущение болгондо. Неужели мен ушундай эмеге жашоого татыктуумун? Неужели мен ушундай
бул сонун жер экен депчи. Бирок кийин ушундай бир башкача ощущение. Эми мына Рыскан эже сиз да жазып атасыз, Токмокко барганда, Бишкекке барганда ушундай ощущениялар болду. Эми элестеткиле, ошол нерсе башка мамлекетке барганда 100 эсе көп болот. Мисалы Дубайга барганда биз деген эмеге барганбыз, азыр атын унутуп атам, бир правительдердин үйүнө барганбыз да. Ал жакта столдору, потолоктору бүт алтындан экен да. Элестеткиле, ушунчалык баягы роскош да, роскош. Анан мен ага чейин көп интернеттен көргөндө арабтарды аябай көп сындайт элем да, айтып берет элем да. Уяттары жок, ушунча элдин баардыгы голодать этип атса, булар туалетин алтындан кылып алат депчи. Бирок биз ошентип айтып беребиз, анткени алтын биз үчүн алтын. Түшүнүп атасыздарбы? Алтын бир сөйкөң жоготуп алсаң, бир жума кейисиң, ушунчалык кейисиң да. Арабтар үчүн алтын бул жөн эле темир. Жөн эле жашнакай темир, долговечный. Алар ошол ручкаларын бүт алтындан кылат экен, анткени алтын карайбайт. Түшүнүп атасыздар, сүрүп койсоң кайра жылтырап калат. Ошон үчүн алар алтынды колдонот экенди элестеткиле. Масштаб да, менин масштабын элестеткиле, ушунчалык жанагы эң чоң дүйнө жүзүндөгү бүт архитекторлор айткан. Эмеде песокто жайгашкан үчүн Дубай айтканда, жанагы Бурж Халифаны салсаңар, Бурж Халифа турбайт, кулайт деген да. Канча жылдан бери эле турат. Бир эле архитектор мен салып берем деген. Ошол архитекторго салдырышкан. Куласа кулап калат деп туруп салдырып койшкан. Көрүңүздөр, масштаб ушунчалык менин чоңдугу да. Ушунчалык менин чоңдугу. Көрүңүздөр, ошон үчүн эми албетте эми ушу кандайдыр бир себептер менен ошол за границу бара албай жатсаңыздар, хотя бы жакын жерлерге барып, хотя бы ошол өзүңөрдүн эле шаарыңардагы кымбат отельге бир күнгө барып, билбейм, иши кылса ошол масштабты көтөргөнгө аракет кылыш керек да. Бизде дагы сонун сабактар болот, буюрса финансовая грамотность боюнча ошол жактан да сүйлөшөсүңөр. Ал эми биздин маркетинг жөнүндө айтсам, биздин маркетингде акчаны көбөйтүүнүн жолу аябай көп. Биринчи жолу бул стартовый бонус. Эгерде сиз новичок болсоңуз, албетте пока статустун акчаларына жете элек болсоңуз, анда сиз сөзсүз түрдө ошол жанагы стартовый бонусту көбөйткөнгө аракет кылыңыз. Мисалы, бул жумада 700 сом алсаңыз, сиз ойлонушуңуз керек да, мен эмне жумуш кылдым? Бир киши чакырдым, 2 киши чакырдым, 3-4 чай саттым. Демек, көбүрөөк акча табыш үчүн мен эмне кылышым керек? Көбүрөөк акча табыш үчүн ошол стартовый бонусту мен көбөйтүшүм керек. Балким сизге азыр жумасына 7000 сом талап кылынып атат, жакшы жашаш үчүн. Мисалы, менин средний подсчетум боюнча, мен өзүмдүн үй бүлөмдү айтсам, мага жумасына мурда 3000 сом жетчи. 3000 сом жетчи, бирок азыр бүт кымбаттап кетпеди. Азыр 7000 сом, 7-8 сомдун тегерегинде акча кетет. Азамат Сакбермент эже. Ооба, биз Казакстандан жана челектеп баары күлүштү эле. Фуникулерго түшкөндө да апалар аябай сүйүнүп башкача эме болушкан да. Эми караңыздар, ошол жанагы 7000 сом, 8000 сом эгерде силерге мындай толук кандуу өзүңөр каалагандай жашаганга керек болуп атса, анда сиздер эмне кылышыңыздар керек? Эми 7000 сом деле азыр мындай экономить этиш керек болуп калды да, 7000 сом менен бир жума жашаш үчүнчү. Сиздер ошол 7000 сомду тапканга аракет кылышыңыздар керек. Смарт-ричтен башка жумуш, башка акчаларыңарды эсепке албай, мен же болбосо мисалы бизде эжекелер бар, апалар бар, уже балдары чоңоюп калган, неберелери бар. Мисалы аларга мындай көп деле андай мисалы продуктуга бизге окшоп светке, анан газга деп акча төлөбөйт. Бирок өзүңүздөр толук кандуу басып туруп, эс алып жүрүш үчүн канча акча талап кылынат. Болгону ошол эле акчаны эле, мисалы сиздер уже алган акчаны эле ойлонуш керек да. Мен 700 сом алдым. Демек, 7000 сом деле алсам болот турбайбы? Ал 700 сом алыш үчүн мен эмне жумуш кылдым?
Демек мен ошону болгону 10 эсе көбүрөөк жазашым керек экен. Болду. Кете берет. Ар дайым акчаңарды көбөйткөнгө аракет кылгыла. Ар дайым ошол мисалы азыр организационный бонуска чыгып калгандар болсо, организационный бонус бул жумада мисалы 1100 CV менен эле жабылып калды, бинарный шагыңар. 100 CV менен жабылып, силер ошол 600 сом алдыңар. Организационный бонус. Эми өзүңөргө суроо беришиңер керек да. Эмки жумада мен организационный бонус 6000 сом алыш үчүн 1000 CV-ге кантип жеткиришим керек. Көрдүңүздөрбү, ушундай постоянно анализ кылып, постоянно өзүңүздөрдүн дайыма ошол алып жаткан акчаларыңарды көбөйткөнгө аракет кылыш керек. Мен айтып атпаймынбы, силер организационный бонустан эле жумасына 7000, 10000 сом тапсаңар болот. Бул только өзүңөрдүн гана каалооңор. Организационный бонустан эле. Андан сырткары стартовый бонустан эле, мына новичоктор, совсем жаңы келген новичоктор деле жаңы келгенде ошол стартовый бонустан деле ошол акчаларды тапса болот. 10 000-ге чейин акча тапса болот. Стартовый бонустан эле. Стартовый бонустан элестетиле, бул аябай сонун нерсе да. Организационный бонустан тапса болот. Уже 20 000 тапсаңар болот. Башында эле иштеп баштаганда. Мен буну эмнеге айтып атам? Анткени мен айтып атпаймынбы, менин командамда статусу деле чоң эмес, бирок 30-40 000 табат жумасына. Казакстанда жашайт. Эми ушул 30-40 000 жумасына бир адам таап аткандан кийин экинчи адам деле тапса болот. Өмүрү андай акча алып көрбөгөн киши таң калат, постоянно таң калат. Постоянно звонтеп сурайт. Мага бүгүн деген 30 000 сом, теңге менен эсептегенде көбүрөөк болот. Ал 150 000 теңге, 140 000 теңге которуп коюп тур. Мага мен ушунча акча чыктыбы деп сурайт да. Ооба десем, деп ушунчалык мындай мен айтырмын, ар дайым эле таң кала бересизби, уже анча жыл болду. 3 жылдан бери эле ушундай акча аласыз, дагы деле таң кала бересизби деп ушинтип эметем да. Көрдүңүздөрбү, ошон үчүн буну бир киши жазып аткандан кийин башка да киши жазаса болот да. Албетте Нурлежа, аракет кылсаң баары болот. Келиңиздер, азыр эми маркетинг планга өтөлү. Кагазды карайбыз. Эми караңыздар, мына сиздер биринчи күндөн эле жазылганда, могу бинарный биздин маркетингге жазылганда эле сиздерге уже биз кече айтканбыз GFT бонус төлөнүп берилет, могул местага. Анан силер бул жака лично приглашенныйларыңыздардан жазсаңыздар, 2 лично приглашенный жазсаңыздар, мисалы да, бул лично приглашенныйлардан сиздерге могул жака не чыгат? Стартовый бонус чыгат деп сүйлөштүк. Эми караңыздар, стартовый бонусту ушул жерден деле сиздер мисалы бир кишиден стартовый бонус алганда 700 сом алсаңыздар, например, ушуну эле 10 кишиге көбөйтсөңүздөр 7000 сом болуп калат. Көрдүңүздөрбү? А бул 7000 сом сиздерге эгерде ушул биринчи ушул стартовый бонусту көбөйтөм деп деле иштесеңиздер, өзүңүздөр байкабай эле кийинки могул жерде 100 же болбосо андан көп болуп, уже 7000 чыкканда андан көп болуп калат да. 100 болуп, экинчи бонус мына организационный бонус чыгып калат. 100 болуп, мына 10% чыкса, 600 сом чыкса, например. Ушуну 10 эсе көбөйтөм деп өзүңүздөргө эмне бериш керек? Өзүңүздөргө цель коюш керек да. Эми караңыздар, ушу 10 эсе көбөйткөндө бул кандай? Могун эле 1000ге чыгарганга аракет кылыш керек. 1000ге. 1000 деген бул 3 контракт. 3 контракт бул жактан, 3 контракт бул жактан кылганга аракет кылыш керек. Көрдүңүздөрбү? Эгерде сиздер ушул 1000ден жасай берсеңиздер, 10 жума өткөндөн кийин сиздерде уже цикл жабыла баштайт. 10 жума сайын бирден цикл жабылат. Эми караңыздар, бул көбөйө берет. Көрдүңүздөрбү? Жумасына 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 кылып кете бериш керек дагы. Цикл жабылганда могул жерде силер статустарга чыга баштайсыздар. Статус. Биринчи цикл жабылганда менеджер деген статус берилет, баарыбыз билебиз. 18 000 сом не берет? Премия берет. 18 000 сом премия берет. Экинчи цикл жабылганда топ менеджер деген статус берет дагы, могул жерде 60 000 сом премия берет. Көрдүңүздөр, бизде уже мисалы өткөндө Майрам эже бизде 2 жолу жапты, топ менеджерди. Кийинки 3-чү цикл жабылат да, директор деген статус берет дагы, 180 000 сом премия чыгып калат. 180 000 сом премия. Элестетиле. Андан кийин
Моякта 2-де эле жазып кете бериптирмин, 10-цикл, 20 цикл. Биринчи цикл жабылганда, 10-20 цикл жабылганда директор деген статус жабылат, 180 000 сом премия берет дагы. 40 цикл жабылганда бронзовый директор деген статус аласыздар дагы. Бул жакта 1 200 000 сом премия берет. Эми караңыздар, кече дагы айтып кеттим, бүгүн да кайталап кетейин. Бул жактан силер өзүңөр основной организационный, стартовый, лидерскийдин баарын алып отуруп, могул жерде лидерскийди ала баштайсыздар. Лидерскийди канчалык организационный бонус, стартовый бонус көп алсаңар, лидерскийди ошончо көп аласыңар. Эмнеге? Анткени силердин лично приглашенныйларыңар көп деген сөз да. Могул жактан дагы силер уже бронзовый директорга жеткенде 20 000ден өйдө, ар кимдики ар түрдүү оборотуна жараша кыздар. 20 000ден өйдө акча алып каласыңар. И плюс мону кошуп бергенде уже жумасына бронзовый директор статусуна келгенде жумасына 40 000ден ашык, 30-40 000ден ашык акча чыгат жумасына. Көрдүңүздөрбү? Эми бул могул жерде бонусту кошуп берет да. Ар түрдүү чыгып калат. Кээ бирде 70 000, 80 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 ар түрдүү чыгат да. Бул мен минимальныйын айтып атам. Эми 60 цикл жапканда серебряный директор деген статус берет дагы, 3 600 000 сом премия берет. Мисалы, могул жерге келгенде мен бир үй, бир машина сатып алдым. Айзада Дүйшөнбековна деле сатып алды, Рыскулеже деле сатып алды. Могул экинчи статус жабылганда, серебряный директор жабылганда бардыгы эле бирден квартира сатып алышат. Караңыздар, Анткени бул жакта 60 циклда, бир циклда примерно бир $1000 бар десеңер, мерде 60 000 бар да, биягында бар. Плюс еще 3 600 000 кошуп берип атпайбы үстүнө. Көрдүңүздөрбү? Эми караңыздар. 100 цикл жапканда, мерде золотой директор, бриллиант, анан кийин корона бриллиант деген 3 статуста бизде 6 миллиондон акча бар. Мына жакында эле Алина Таласбековна корона бриллиант деген статусту жапты дагы 6 миллион алды. То есть 6 миллиондон 3 жолу аласыңар. Көрдүңөрбү? Эми бул жакта дагы ар бир статуста бирден квартира деп коюн. Силерге мындай түшүнүктүү болсун деп атам, Бирден квартира болгондо эми корона бриллиантка жеткенде силер болбой калды дегенде 1, 2, 3, 4 квартира алып койсоңар, еще плюс могул жерде 50-60 000ден ашык акча ачып каласыңар уже жумасына. Ошондо 60 000ден ашык чыкканда деле могул статустарга жеткенде эле уже сиздерде жакшы мындай акчаларга чыкканга мүмкүнчүлүк болуп калат да. Анан 300 цикл жабылганда сиздерде корона амбассадор деген статус жабылат дагы. Бул жакта сиздер 240 000ден айына уже стабильно алып каласыздар. И плюс могул жакта акчалар кете берет. Көрдүңүздөрбү? Ушунча бул жакта акча аябай көп негизи. Анан мага эң жакканы могул биздин компанияда эң жакканы силер бир цикл жапканда бүгүн канча оборотуңар бар карагыла. Мисалы, бирөөнүкү бул жагында 2000 обороту бар, бирөөнүн 500 обороту бар, например, ушул бир циклдан минус болуп кете берет. Көрдүңүздөрбү? Сиздер 10 000 кылып жабасыздар да, бир цикл 10 000 бул жакта 10 000 кылып жапканда нолдон эч качан баштабайбыз. Биринчи келгенде жазылган адам, могул жазылган адамдан баштап могул жакка чейин эсептелип кете берет да, ошонсу сон. Эми караңыздар, бир цикл сиздер уже жаптыңыздар да, Андан кийин сиздер 10 цикл жаппайсыздар. Сиздер болгону 9 цикл жабасыздар. Көрдүңүздөрбү? Сон болуп атпайбы? Бул жерден сиздер 20 цикл жаппайсыздар. Болгону сиздер 10 цикл жабасыздар. 40 цикл жаппайсыздар, 20 эле цикл жабасыздар. Могул жабылгандан кийин. Монун бардыгы кошулуп кете берет. Бул жерде деле ошондой 20 цикл, 40 цикл. Ушундай эле кете берет. Көрдүңүздөрбү? То есть биринчи күндөн баштап жаап келген аракетиңер эч жакка кетпейт. Мага ошонсу жагат да. Минтип элестетсеңер болот. Азыр силер мисалы азыр дүйнө жүзү боюнча ушул практикага өткөнгө аракет кылып атышпайбы? Смарт ишке келгенде эле мондай кичинекей пенсионный фонд ачып койдуңар, ячейка.
сиздердин ар бир циклыңыздар жабылганда какой-то процент ушул жака түшө берет, 5% деп коеюн, например. Анан сиздер могу статус жапкан сайын ушул пенсионный фондду ала бересиздер да. Көрдүңүздөрбү? Эми бул пенсионный фонд эмес, накопительный фонд деп коеюнчу. Биз пенсия курагындагылар бар, жаштар бар, туурабы? Пенсия десе эле биз сразу ойлойбуз көп жылда чыга турган нерсе депчи. Эми карабайсыздарбы? Ушул сонун болуп атат да. Мисалы, Японияда ушундай система бар. Сиздер эгерде Японияда иштесеңиздер, сиздер башында көп иштейсиздер, акча бирдей эле төлөнөт, бирок монча процент акчаны ошол накопительный фондко салдырат. Ушунду көбөйүп отуруп, кийин сиздер уже пенсияга чыгып, уже алыңар азайып калган учурда силер көп зарплата аласыңар, бирок азыраак иштейсиңер, и плюс могул фондуңар силерге эмне кылат, жардам берип турат да. Ушундай сонун биздин компанияда да ушундай сонун мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мына акчалардын баардыгы каяка жатат. Ошон үчүн мен сиздерге айтып атам да, ушул акчаларга жетиш үчүн болгону кече күнү мен түшүндүрүп бергендей, стартовый бонус, организационный бонус лидерскийге көбүрөөк акцент коюп, могул жерде бинарный шагты жөн эле бинарный шаг жазып атам дебей, көбүрөөк жасаганга аракет кылыңыздар. Кээ бир адамдардан угуп калам, мен жума сайын мисалы мен жума сайын шаг жаап атам дегенчи, бирок ошол жума сайын шагты көбөйтүп жапканга аракет кылыңыздар. Бул жумада мисалы 500 болуп калса, эмки жумада 1000, 1200, 600, 700 кылып көбөйткөнгө аракет кылыңыздар. Могул жердечи. Анткени көбөйткөн сайын статуска батыраак жетесиздер. Көбөйткөн сайын. Эми бир күнү жетем да эмес, бунун бардыгы бизнес. Бизнес деген расчетту талап кылат. Эсептеп, ойлонуп, бат-баттан жеткенге аракет кылыңыздар. Суроолор болсо жазсаңыздар болот. Негизи биздин маркетинг план боюнча любой сен кылган кыймыл аракетиңе акча төлөнө берет да. Мага ошонусу жагат, аябай сонун, жеңил, денежный маркетинг да. Өзгөчө мага жакканы ушул премияларда, көп эле компанияларда бир жолу ошол мисалы 20 цикл, 10 цикл жапкан үчүн мындай премия төлөнбөйт. Сен ошол жабасың дагы, ошол статусуңду подтверждение кыласың ушу 2-3 ай. Ошол берилген товар оборотту кайталайсың да. Бизде андай жок. Сен бир жолу жаптыңбы, болду, ошол өзүңдүн статусунда жүрө бересиң. Аябай сонун да. Негизи ошол мисалы мен азыр бронзаны жапкандан кийин мындай мурда финансовый стабильность пайда болсо, азыр финансовый безопасность деп коет. Мисалы бронзаны жаптыңбы, сага 1 миллион 200 000 премия чыкты. Балким бирдеме болуп, командаң иштебей калса, эми бирок андай болбойт дечи, эми бронзаны жапкандан уже чоң команда окот. Бирок ошол акча мындай гарантированно чыга берет да, көрдүңүздөрбү? Ошонусу да аябай сонун да биздин компаниядачы. Негизи эле ошол бул жакта айткым келип атканы, биздин сиздерге сабак берип аткан лидерлер бул ошол биздин маркетингдин иштегенинин түздөн-түз мындай доказательстволору да. Түздөн-түз доказательстволор. Анткени ошол мындай да, азыркы балким сиздер азыркы эле биздин жашообузду көрүп атасыздар, бирок биз бешөөбүз башынан баштап жүргөн үчүн эмнеден баштаганбыз, кандай баягы акча деңгээлибиз кандай болчу, азыркы күндө кандай өзгөрүүлөр болду, бул биз үчүн аябай асман менен жердей да. Аябай чоң айырмачылык бар. Ошон үчүн сиздерди дагы баардыгыңыздарды ошол аракетиңиздерден жазбаңыздар, аракет кыла бериңиздер. Болгондо дагы мындай серьезно жоопкерчиликти алып, ответственно иштеңиздер деп чакырмакчымын бул бизнеске. Анткени бул бизнес, мен кече айтып кеттим, свободный бизнес болгон үчүн азыр свободный бизнес болгон үчүн биздин бизнес аябай көп мындай эркти талап кылат да, эрк керек, сила воли керек. Бүгүнкү тапшырма, бүгүн биз статустар жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Баардыгыңыздар эле элестетип кеттиңиздер болуш керек. Бронзаны жаап, директорду жаап, топ менеджерди жаап, ушундай сонун бир кандайдыр бир өзүңүздөрдө бир кыялдар пайда болду болуш керек. Мына ошол кыялдар менен бөлүшөбүз. Бул жерде
сіздерге тапшырма 1 минуталық видео тартабыз. Сөзсіз видеоны 1 минутадан ашырбанга аракет кылыңыздар, анткени WhatsApp'ка кейін жүктөө кыйыныраак болуп калат. Кыялыңызда статус жапканда кандай сөздөрдү сүйлөйт элеңиз? Речь победителя деп коет. Жеңүүчүнүн сөзү. Жеңүүчүнүн сөзү жөнүндө биз эмне кылабыз? Задание аткарабыз бүгүн. Андан сырткары сөзсүз дополнительный заданиялардын баардыгы иштейт, дополнительный заданиялардын баарын жасайбыз. Домашний кружок, презентация, контракт, апгрейд баардыгына бизде балл берилет. Ошолордун баарын аткарабыз. Анан академияга, президенттага төлөм төлөп место бронировать эткен адамдарды бизге ошол эми жазсаңыздар болот, 20 балл берилет академияга барган адамдарга. Бул дагы аябай чоң мындай мүмкүнчүлүк. Эмне себептен? Анткени бир жагынан сиздер эс алып келесиздер, экинчи жагынан бул сонун эс алуу болот да. Мисалы, көп адамдар мынтип айтып атат, Анталияда эс алуу арзан экен го депчи. Анталияда эс алуу кайсыл жакта арзан, ошону жакшылап сураңыздар. Анткени биз бараткан Кирман Сидамарин деген отель бул да бир жолу айтылып кетем, эң сонун отельдердин бири экен. Кече күнү айтып атпайм, бир эже менен турфирмада иштеген эже менен жолугуп сүйлөштүм, айтып атпайбы, аябай сонун жер. Я уверена, что сага жагат, даже не то, что жагат, ты будешь в восторге дейт. Анткени ал это первая береговая линия дейт. Эң алдыңкы мындай мен деген адамдар эс алган жерлер дейт да. Ошон үчүн сиздер дагы ошо жака чакырмакчымын. Эгерде ал отельге үй бүлөңүздөр менен же башка адамдар менен сиздер эч качан барбайсыздар да. Эмнеге? Анткени биз өзүбүзчө тура алсак арзаныраагын алабыз ар дайым, туурабы? А компания эмнеге андай отельдерди тандайт? Анткени бизди, мисалы, Дубайга барганда биз Риксаска барганбыз. Кийин эмеге барганда тоже аябай күчтүү отель болчу. Именно академия өткөн отель, эң мындай чоң отельдердин бири. Ошондой отельге барганбыз да. Ошон үчүн сиздерди дагы ошол чакырып кетмекчимин. Келиңиздер, барып эс алып келиңиздер. 4 күндүк ошол академия сиздерге эң чоң мындай өзгөрүүлөрдү берет да. Суроолоруңуздар барбы? Суроолоруңуздар жок болсо, анда ушу менен сабак бүттү. Бир аз күтө турайын. Суроолор болсо жазып калыңыздар. Суроолор жок болсо задание боюнча баары түшүнүктүү. Сөзсүз чолпон эже буюрса. Мен 1 жыл барбай калгам академияга. Кызым кичинекей болуп калып, эмеге барбай калгам, Таиландка. Ошондо өзүмө сөз бергем, кийинки академиядан баштап калтырбай барам депчи. Анан ошол сөзүмө туура эле келатам. Быйыл да кичине кыйынчылыктар жаралып, үй бүлөлүк эмелер менен личник активация кылганга коюлбайт бизде эже. Аны кассадан сураңыз. Заблокированный болгондо эмне болот деп. Гүлбарчын эже. Академияга 120 миң кетет. Курманжан эже. 120 миң сом менен. Задание турат. Карабайсыңарбы? Экранда турат. 1 минуталык видео тартабыз. Кыялыңызда статус жапканда сценада кандай сөздөрдү сүйлөйт элеңиз? Жеңүүчүнүн речь победителя. Видеолорду качественный кылып тартканга аракет кылыңыздар. Жөн эле тартып коюу шарт эмес, а именно жакшы кылып, жакшынакай кылып тартканга аракет кылыңыздар. Чоң рахмат. Анда буюрса, билбейм, каерде жазылган сөздөр көрүнбөй атат. Аха.
игілік қалайын. Так. Гүлбарчын эже, Адин эжеден сураңыз.